Темасы Кыргыз элинин сыймыгы Төлөгөн Касымбеков. Дээрлик 40 жыл аралыгында жазылган «Сынган кылыч» романын кимдер гана окубаган? 18-19 кылымдагы кыргыз жуурчулугунун башынан өткөн кыйын күндөр, Кокон хандыгынын түзүлүшү менен анын кулаганына чейинки тарыхый бурулуштар камтылган чыгарманын автору, элибиздин улуу жазуучусу Төлөгөн Касымбеков быйыл тирүү болгондо 90 жашка толмок эле. Ушул кыргыз элинин сыймыгы Төлөгөн Касымбековдун кыскача өмүр жолуна көз чаптыра кетейли. 1931 жылы январда Жалал-Абад областынын Аксы районундагы Акжол айылында жарык дүйнөгө келген. Жазуучу мектепти аяктагандан кийин бир нече жыл баштапкы мектепте мугалим болуп жумушка кирген. Андан кийин 14 жашында Кичи Акжол селолук советинин катчысы болуп иштеген. Төлөгөн Касымбеков 1957 жылы Кыргыз мамлекеттик университеттин филология факультетин аяктаган. Эмгек жолун 1960-1970 жылдары Кыргыз окуу педагогикалык мамлекеттин басмаканасынын адабият редакциясынын редактору, Ала Тоо журналында бөлүм башчы болуп бир топ жооптуу кызматтарда эмгек кылат. 1990-1994 жылдары Жогорку Кеңештин депутаты болуп элге кызмат кылган. Улуу жазуучунун эмгектерине токтоло кетсек, 1952 жылы Кичинекей жылкычы чыгармасы Советтик Кыргызстан журналына жарыяланып, адабий чөрөдө түшүүсү кесилген. 1966 жылы эң көлөмдүү «Сынган кылыч» тарыхый романы жарык көргөн. Бул роман Советтер Союзунун бардык өлкөлөрүнүн тилдерине которулган. Андан тышкары Прогресс басмасы Кел-кел жана башка романдарын кыргыз элине тартуулаган. Кыргыз элинин сыймыгы мыкты жазуучусу 2011 жылдын 16 июнунда 80 жашында Бишкек шаарында дүйнө салган. Улуу кыргыз журтунун тарыхын жазууга өмүрүн арнаган, тарыхка өчпөс из калтырган улуу инсан менен биз сыймыктанабыз жана чындыкты таамай жазган түбөлүктүү чыгармалары жашай берет демекчимин.